Саламатсыңарбы менин кичинекей досторум. Көңүлүңөр куунак, үй тапшырмаңарды аткарып бүтүп, эмне кыларыңарды билбей атасыңарбы? Анда уктабай тургула. Мен силерге азыр кайрадан уктап калыптырмын деген жомокту айтып беремин. Илгери өткөн замандардын биринде алыс жакта бир токой бар экен. Ошол токойдо ар түркүн куштар жашачу. Токойдо жашаган бардык куштар ар күнү эртең менен бир маалда көл жээгине топтолушуп, таңкы ырларын ырдап сайрашчу. Куштардын сайраган керемет ырлары аркылуу токойдо жашаган бардык жаныбарлар таң атканын билип ойгонушчу экен. Бир күн эртең менен булбул айым балдарына эртең мененки тамагын жасап атып, абдан ойго батып, Сакайым да уктап калган го, дайыма кечигип жүрөт. Андан али кече дайын жок. Кой, биз эртең мененки ырыбызды ырдайлы. Саат канча болуп кетти деди. Арадан көп өтпөй, уйкулуу, көздөрүн ушалап, Сака айым көрүндү. Ошондо булбул айым ага: "Ой, Сакайым, акыр ойгонгон экенсиң. Сен эртең мененки ырга катышкан жоксуң го" деди. Эмнегедир Сакайым кейгенсип, капаланып турган эле. Ошондон уламбы булбул айымга жооп берген да жок. Булбул айым токтоп калбастан андан ары дагы сөзүн улантты. "Сакайым, бүгүндөн тарта сизди ойготууга барбайм. Канча күндөн бери сайрап жатам. Бирок ойгонбой жатасыз. Эми сиздин таңкы сайроого катышкыңыз келбегенине менин көзүм жетти." Анда Сакайым капаланып: "Таңкы сайроого катышууга албетте каалаймын катышууну, бирок тилекке каршы ойгоно албай уктап калып жатам" деди. Булбул айымдын ачуусу келгенин байкап, анын жанынан жыла басып кетип калды. Сакайым булбул айымдын айткан сөздөрүнө абдан капаланды. Уясына келе жатып, ызасына чыдабай, мукактанып ыйлап жиберди. Ошондо капысынан бактын үстүнкү бутактарынан бир үн чыкты. "Сакайым, эмнеге ыйлап жатасыз?" деп сурады. Сакайым чочуп кетти да бир аздан соң үкүнүн үнүн тааныды. Үкү учуп келип, Сака айымдын уясын жанына келип конду. Анан көздөрүн ушалап, шашпай мындай деп айтты: "Жогорудагы талдын башында уктап жаткан элем. Ыйлаганыңызды уккан соң ойгонуп кетип, аябай кабатырландым. Бир арманыңыз барбы?" деди. Анда баягы Сакайым: "Сизди ойготуп алганыма кечирим сурайм, урматтуу үкү. Ооба, бир арманым бар. Таң атканда ойгоно албай мен уктап калып атам. Таңкы куштарга кошулуп сайрай албай кечигип калып жатам" деди. Анан эртең мененки булбул айым менен болгон окуяны төкпөй чачпай бүт айтып берди. Муну уккандан кийин үкү бир аз ойлонуп турду да: "Балким, менин таасирим сизге тийип калгысу бардыр" деди. Аны укканда Сакайым сүйүнгөнүнөн канаттарын каклап: "Чын элеби?" деп заматта кайгысы жок болуп кетти. Анда баягы үкү: "Мени билесиң да, мен күндүзү уктап, түнкүсүн ойгонуп жем таап жеймин. А эртең менен уяма кайтып келип уктаймын. Уктаганы келе жатып сени ойготуп коюп турайын" деди.
Аны укканда Сака айымдын кубанычы койнуна батпай, үкүгө рахматын айтты. Эртеси күнү эртең менен үкү үйүнө келе жатып, айткан сөзүнө туруп, Сака айымды ойготуп кетти. Ошондо Сака айым эртең мененки ыр үчүн көл жээгине барып сайроого даяр куштардын биринчиси болду. Ошондо ал өзүн абдан бактылуу сезди. Дароо бир бактын бутагына конуп, сайроого даяр болуп турду. Булбул айым жана башка куштар келишип, Сака айымды көргөндө таң калышты. О, Сака айым, бүгүн абдан эрте келип алыптырсыз. Кантип ойгонуп келдиңиз дешти. Анда Сака айым шашылбайым. Мындан кийин такыр кечикпей келмек болдум деди. Андан башка эч нерсе деп айткан жок. Ошентип арадан бир топ күндөр өттү. Бир күнү эртең менен үкү адаттагысындай Сака айымды ойготуу үчүн анын уясына учуп келип, көргөн көзүнө ишенбей кетти. Себеби Сака айым эбак эле уясын тазалап, көлгө барыш үчүн даярданып жаткан экен. Анан үкүнү көрүп, кутмантаңыз менен үкү. Сизге канча ыраазычылыгымды, рахматымды айтсам да аздык кылат. Сиздин жардамыңыз менен эрте турганга көнүп калдым. Эми өзүм да ойгонгонум адатка айланып калды. Муну укканда үкү абдан кубанып кетти да досун куттуктады. Үкү укташ үчүн уясын көздөй бара жатканда Сака айым кубулжуган үнү менен жаныбарларды таң менен кошо жаңы жашоого үндөп, ойготуш үчүн көл жээгине сайраш үчүн учуп баратты. Мына менин бүгүнкү жомогум ушуну менен аяктады. Силер эртең менен эрте туруп, кайсы чымчык биринчи сайрайт экен, эртең көргүлө. Макулбу достор? Азыр болсо, бейпил түн.